Ардактуу айымдар жана мырзалар, урматтуу бүгүнкү салтанатыбыздын катышуучулары, баарыңыздарды жадырап келип келген жаз майрамы менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Эне деген бийик жан, эне деген ыйык зат деп кыргыздар энеден өткөн мээрим жок, эненикиндей асыл нерсе жок деп оболу энелер ар дайым даңкталып келген. Ошондуктан мына ушул жердеги жалпы аял затына жигиттер, мырзалар бир кол чаап таазим этип туруп бүгүнкү салтанатты баштоого уруксат этиңиздер. Кыргыздын тарыхында чыйырдыны манасты берген чыйырдыдан тарта Курманжан датта кыз сайкал, Айчүрөк менен Каныкей апаларыбыз баштаган тарыхта кандай гана кырдаал болбосун, өзүнүн чыдамкайлыгы, туруктуулугу, акылы, бийик көрөңгөсү, аң сезими, керек учурда чечкиндүүлүгү менен мырзаларына кеңеш берип, ар дайым туура жолду багытты көрсөтүп келген аял заты Кыргызстандын тарыхында ар кайсысын олорду жеңип келген. Республикабыздын бардык аймактарынан өздөрүнүн ишинде, кесибинде мыкты өзгөчөлүктү көрсөтүп алган айымдарды куттуктап келатабыз. Быйыл 3-чү жылы ошол биздин бере турган сыйлык сиздердин ишиңизге кандайдыр бир деңгээлде стимул бере алса, биздин жамаат кубанычта болот. Анан бүгүнкү биздин иш-чарага Эркин Тоо гезитинин түптөлүшүнө, негизделишине эң чоң салым кошкон, башында турган легендарлуу парламенттин спикери Миратхан Шеримкулович да келип отурат. Ошондой эле бул жерде кыргызды кыйырга тааныткан Муратбек Акимов келип отурат. Жогорку кеңештин депутаты, көптөгөн талуу маселелерди ар дайым көтөрүп чыгып келаткан Каныбек Капашевич отурат. Эркин Тоо гезитинин жигиттеринин башын өйдө көтөрүп, демине дем берип, бүгүнкү майрамдык маанайды кош колдоп, колдоого алып келгениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык. Кыргыздын кыйын кызы, кыргызды ааламга тааныткан СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы абройлуу мамлекеттик сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Мына кече гана Кремльде 4-чү жолу Кремльге чыгып, Кыргыздын комузундагы бир жолу тазалаган Самара Токтакуновага алгачкы сыйлыкты тапшырууга уруксат этиңиздер. Самара Токтакунова, СССРдин эл артисти. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Залкар комузчу. Кол чапталы. Сыйлыгыңыз куттуу болсун. Нарын мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын ага окутуучусу Усеналиева Гульмира Садыковнага сыйлык тапшырылат. Усеналиева Гульмира Садыковна Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын ага окутуучусу. Сыйлыгыңыз куттук болсун. Гүлниза Макишевна, Томур райондук эмгек социалдык өнүгүү башкармалыгынын Улакол айыл аймагындагы социалдык кызматкер.
Сыйлық құт болсын. Бишкек шаарындағы 24-ші орта мектебінде башталғыш класстардың мұғалімі Қандыбаева Зульфия Оморжановна. Балдарға білім беруді талықпай еңбек келген, мына бүгін еңбегі татықты бағаланып отырған Қырғыздың ең алдыңғы айымы деп табылған Зульфия Оморжановна Бишкек шаарындағы номер 24-ші орта мектептегі башталғыш класстардың мұғалімі. Сыйлығыңыз құт болсын. Дүйшеева Мұхабат Султанқановна мемлекеттік салық қызметінің Нарын шаһардық басқармаларының салық төлеушілерінің ішкі бөлімінің башқы инспекторы, салық қызметінің бірінші рангтағы инспекторы. Қолша қойыла. Өлкө қазынасының топталышына, салықты өз уағына чоғылышына мына ошол Мұхабат Султанқановаға оқшаған салық инспекторларындағы салық өте чоң. Мұхабат Султанқановна сыйлық құт болсын. Сезімімізге биік нұсқаны мына ушыл нақыл кетті сіңіріп қойған мына ушындай 40 чашыдағы олу ішідағы биік қырғызға үлгі болған ардақты қырғыздың қиын қыздары ең алдыңғы айымдары сіздер үшін сыйлық тапшыру азымен ұлантуға рұқсат етіңіздер. Кейінгі сыйлықты тапшыру үшін жына құттықтау сөзін айту үшін алдыңыздарға легендарлы парламенттің спикері қоғамдық ишмер Шеремқұлов Медетхан Шеремқұловичті шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Барыңарды жақсылап келе жатқан 8 март байрамымен шын жүректен құттықтаймын. 1991 жылы мен парламент төрағасы болып тұрғанда, şu парламенттің өзі газет керек екенді, Еркінтау газетасын өзім ашып, бірінші нөміріне құттықтау менен İkide gazete açtığı Erkinto Soğukluğu Gora'da. Erkinto bu yıl 29 yıldır. Özümlerden startına olup olan eken. Bugün şu bizden kutlayıcılar bir şey oldu. Bayramız görüp özümüzün belirginleri verip çıkanlar. Bu sizlerden bizden en kımbat, en sürkündü biz için Kırgız memleketinin dünyada bile ellerin, oşan içinde bizden Kırgız memleketinin uyutkusu olman, büyüğüstün kutu olman, baldarımızın iğnesi olman, özgürlüktün köylük yarımız olman, bunday жақсына қайып, kızlarımızı kutukta oturanlarına şu razışılıklı bildirim. Kaç teлеканал? Daha önce hurmatlı kızlar, gelinler, aylanlarından gelecekten bayramlar kutlu olsun. Медетхан Шеремқұлович, рұқсат болса, анда сіздің жардамыңызбен дағы біз алдыңғы айымдарға сыйлық тапшыруын оқыған талы НТС телеканалының алып барушысы, филология илимдерінің кандидаты Айнура Қабатайқызы. Ол шауларымен НТС телеканалының алып барушысы, филология илимдерінің кандидаты Айнура Қабатайқызы сыйлық құт болсын. Соқұлық районындағы Ақбашы айлық бүтінің финансы-экономика бөлімінің басшысы, өз ішін мықты білген алдыңғы қызматкер қаржы тармағын ашып тақтайлеп жігерді еңбектенгендігі үшін Момунова Рахат Құрманбаевна сыйланады. Кардиология жана терапия улуттук борборунун улук илимий кызматкери, жогорку категориядагы врач-кардиоревматолог, медицина илимдеринин кандидаты Өмүрзакова Назгуль Атамбековна.
Жалал-Абад облысына қарасты Ақсы аймақтық ауруханасының төрт бөлімінің басшысы Жұмабаева Адина Дөлеталиевна. Бұл дәрігер Ақсы аймағындағы ауруханаға ауыр дарттармен келген енелердің балдарын жарып қалып келу жағынан ешкімде алдына салдырмайды екен. Қол шағып қойылады. Адина Дөлеталиевна. Бишкек шаарындагы номер 29 мектеп гимназиясынын кыргыз тили мугалими Нурузбаева Галина Алиевна. Мамлекеттик салык кызматынын Нарын шаардык башкармалыгынын киречилер бөлүмүнүн башчысы, салык кызматынын 3-чү рангдагы кеңешчиси Абдылдаева Зинагүл Турсуналиевна сыйланат. Бишкек шаардык Ленин районундагы муниципалдык аймактык башкармалыктын Чоң Арык тарых музейинин директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Калбүбү Менсеитова. Сыйларыңыз құтты болсын Калбүбү эжеге. Нағыштай жөнөкөй, жүрөгүндө мээрим бар, көзүндө кыргыз деп күйгөн нуру бар. Қарапайым қырғыздың қыздары бүгінгі күнде алтын қайын болып табылып отырады. Сыйлық құтты болсын. Чүй облысының Сокулук районындағы Гавриловка номер 13 балдар бақшасының музыка мұғалими Каюмова Айнагүл Қытмыровна сыйланады. Айнагүл Қытмыровна, қош келдіңіз. Olsun. Hormatlı Медет Шерипович, Еркин ТО мамлекеттик расмий кезінде қандай иш-чара өткөрүлөсүн ардайым башында болуп колдоп келесиз, акыл насаатыңызды айтып келесиз. Мына өзүңүздөгү өмүрүңүздүн 80-чи күзүн тостумуз былтыр. Ошол мааракеңиз кут болсун деп, Еркин ТО кезинин башкы редактору жана азыркы жамааты сиз үчүн ардайым атайын арзыбаган береген даярдап башыңызга ак калпакты кийгизип, Кыргыздын эр азаматынын Кыргыздын аксакалынын бийиктигин урмат сыйын көрсөткөн таңазалаган чапанды жаап койгонго уруксат этиңиздер. Кол чыгартуулары келиңиздер. Легендарный композитор, коомдук жана мамлекеттик ишмер, учурдагы Кыргыз улуттук консерваториясынын ректору Муратбек Бегалиев Акимовичти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Муратбек Акимович
Қош келдіңіз. Арбаңыздар, ағайындар, Кыргызда жақсы сөз бар емес пе? Атын атаса бұты сүйінет дейді. Бүгін ұшу біздің айдай сұлу тақнақай айымдарды құттықтау үшін келіп береспе дегенде біз чачбағымызды көтеріп барлық жұмысшылықтың барын таштап жетіп келдік. Мына момындай сұлу, момындай ұлу қыздарды көріп қуанып атабыз. Айымдар деген бұлар біздің енелеріміз, біздің ежелеріміз, қарындаштарымыз, қынша белді қыздарымыз дегендей. Мына сіздерді көріп аябай қуанып атабыз. Азыр Медетхан Байкебістің айтқан сөздерін ұғып, бақарының сөзін қапқа салды. Біз аябай қуанып атабыз да, мынауындай мемлекеттің өсіші, ұшындай газеттердің жасаған іштерінен, жалаң эле газет емес, башқа дағы жақшы майрамдарды тартулап тұрған шундай сілерге чоң рахматта, сілерге оқшаған мекемелерге. Біз жалаң эле ушул майрамды күтіп, анан жұбайларымызды, же болмаса қыздарымызды ошо күнү эле куттуктабашыбыз керек. Біз дайыма күнүгө қолынан сүйіп, бетінен сүйіп, дайыма сіздерді біз қолымызға көкөлетіп жүрішіміз керек. Бүгінгі жасап атқан ішіңер мақтауға татырдық. Ошон үчүн құт болсын дейдік. Мынау жерде отырған айымдардың барлығын тең келе жатқан майрамыңар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз дагы. Мынау редакцияға, мынау Кыргыз үчүн эмгек кылып аткан, эгерде 2 газет болсо, мамлекеттик ошонун бирөө сиздерсиздер. Ошон үчүн сиздердин жасап аткан ишиңиздер дагы кубаттуу болсун, мындан ары алдыга жыла берсин дейлик дагы. Айымдарды чын жүрөгүбүздөн куттуктап коелу. Рахмат. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Алатоо 24 каналынын продюсери, журналистика тармағында өз эмгеги менен бир катар салымдарды кошуп келе жаткан маданияттын мыкты кызматкери Соорбаева Сюита Оңолбековна Кыргыздын алдыңкы айымы деп табылды. Сатыбалды Даматов атындағы Нарын мемлекеттік университетінің Саалаев атындағы Елемей кітапханасының директоры Қыдралиева Гүлзат Алмамбетовна сыйланады. Адайы Нарындан келіп атышады. Қолшы Абдурбаева. Сыйлық құт болсын. Талас облысының Манас районындағы Николай Царинин атындағы орто мектебінің директоры Мырсалиева Гүлімқан Чортомбаевна сыйланады. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Маданият, Тарых, Тил каналынын продюсері, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Алы кызы Назира Кыргыздын алдыңкы айымы деп табылды. Кол чабуулар менен сыйлык ээлесин тосолгон. Нарын шаардык электр тармактары ишканасынын башкы бухгалтери Акималиева Шабүбү Саякбаевна.
Айыл шаруасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоорунун каржы бөлүмүнүн татыктуу тейлеп ачык так иштерди жүргүзгөн жигердүү эмгектенгендиги үчүн финансы менеджер Жумаева Салтанат Мырзаевна сыйланат. Ысыкатар райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын бирдиктүү терезе бөлүмүнүн баш кадиси жаштардын устаты Исакова Ирина Константиновна. Ирина Константиновна, поздравляем вас с наступающим. Полчаса права Еринса. Ысыккөл облусундагы Түп районунун Ичи-Өрүк айылындагы Жумабек Бактияров атындагы орто мектебинин орус тили жана адабияты мугалими, билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээси, билим берүүнүн отличниги 41 жыл агартуу тармагында талбай эмгектенгендиги үчүн Алымпулова Нарынкөл Самакеевна сыйланат. Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Иманалиев Каныбек Капашевичти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Каныбек Капашевич, отмандуулугуңуз менен кош келиңиз. Эл аралык деңгээлде дүйнөнүн 57 өлкөсүнүн генералдык баш катчысынын башкы кеңешчиси экенин өтөсүн. Ошол жерде дүйнөнүн минута деген оюн бар. Ядердик куралсыздандыруу боюнча. Ошол жерде дагы негизги катчылыкта Миргүл деген кыргыз иштейт. Мен сыймыктандым кыргыздардан. Биз сиздер менен дайым сыймыктанабыз. Эркинтоо гезити Дыйканбек мырза, бүгүн сиздер жигитчилик кылып атасыздар. Кыргызстанда гезиттер көп, Кыргызстанда журналисттер да көп. Бирок Эркинтоо гезити токтоо, ушар айынга алдырбаган Аксүйөт райыстуу гезит бүгүнкү сиздердин аракетиңиздер бизге үлгү. 4 жылдан кийин Эркинтоо гезити
100 жылға болады. Үш жерде қатысқан айымдардың барына мен Еркинтоо гезиті сияқты 100 жыл жасқа келген қалысын. Алғашқы сыйлықты Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисті Алатауының бұлбұл қызы Салима Балтаеваға тапсырамыз. Салима Балтаева. Сәйдеріңіз құтты болсын. Нарын облысының РСК банк ашық акционерлік ЧАЭК филиалының директоры аталған банктың Қырғыз Республикасының өкіметінің Нарын облысындағы ұйғарым құқықты өкілінің ардақ грамоталарының иесі, жылдың мықты жетекшісі намының иесі Мамытова Мақтым Аджимүддиновна сыйланады. Тоқмоқ аймақтық ауруханасының директоры, Қырғыз Республикасының ардақ грамотасының иесі, Қырғыз Республикасының саламаттық сақтаусының мықтысы Исаева Бақтыгүл Гедейқановна сыйланады. Тоқтоғыл аймақтық ауруханасының директоры, саламаттықты сақтауының ардақты қызматкері, Жалал-Абад облысы бойынша ұйғарым құқықты өкілдің жина башқа көптеген ардақ грамоталардың иесі Тешебаева Нұржамал Таштановна сыйланады. Нұржамал Таштановна сыйлық құтты болсын. Онкология жана гематология ұлттық борборының химиотерапия бөлімінің ұлық илимий қызматкері, медицина илимдерінің кандидаты, профсоюзы комитетінің төрайымы, онкологтардың Европалық қауымының мүшесі Найзабекова Светлана Шамшыкеевна Қырғыздың алдыңғы айымы деп табылды. Ақын жазушы Қырғызстан аялдар конгрессінің мүшесі Абылова Шайыр Манаевна сыйланады. Денсаулыққа бірге қоғамдық фондының координаторы, Қырғызстандағы 11 жашқа чейінгі ауырулы балдарды Германия өлкөсіне дарылау үшін Шайыр Манаевнаның сыйлығын тапсырып қоялы. Ана келіңіздер. Келіңіздер. Сыйлық құтты болсын, Шайыр Манаевна. Денсаулыққа бірге қоғамдық фондының дәрігері, Қырғызстандағы 11 жашқа чейінгі балдарды, ауырулы балдарды Германияға дарылау үшін жөнелту бойынша соғымшылық іштердің башында тұрған Жапарова Нуриса Жадыгеровна сыйланады. Айдан Стайл сұлулық салонының жетекшісі Айдана ұшыл жерде отырған айымдардың ең кичүүсү, анткени ал бизнестің көзін жаштайынан билип, Қырғызстандық айымдардың сұлу болушуна кам көрүп келет. Бизнес-вумен Қырғызстандын мыкты кызы Айдан Стайл сұлулық салонун 7 жылдан бери жетектеп, 300ден ашык кызды окуткан Шамшыдын кызы Айдана сыйланады. Аларыйын районундағы Айдарбеков атындағы номер 1 Лебединовка мектеп гимназиясының директоры
Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери, жылдын датқайымы, мээримдүүлүк 2014 баш болгон төш белгилеринин ээси Ысқақова Калбүбү Ысқақовна Кыргыздын алдыңкы айымы деп табылды. Кол чаап туралы. Сәлеміңіз құтты болсын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрөк Иманалиева сыйланат. Сәлем құтты болсын. Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш алдындагы иш башкармасынын клиникалык ооруканасынын алдындагы поликлиниканын терапевти, жогорку категориядагы врач, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоосунун отличниги, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси Акматова Райхан Орозкуловна сыйланат. Ақтала райондық үй-бүлөлүк медицина борборунун дарыгери, саламаттыкты сактоонун отличниги, жогорку категориядагы дарыгер Шейшенова Бейшебүбү Шейшеновна сыйланат. Айкөл медициналык борборунун директору, дарыгер, акушер, гинеколог Максудова Бактыгүл Акылбековна. Бүгүнкү Кыргыз медицинасынын каймактары алдыңкылары сыйланып жатат. Кол чаап туралы саламаттык сакчыларына бар болуңуздар. Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Абдыкеримова Салиман Зинкеевна сыйланат. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун кыргыз тили жана адабияты мугалими Аскарова Гүлкайыр Маматкадыровна Кыргыздын алдыңкы айымы деп табылды. Кол чаап тураларына келиңиз. Мына ошол жогоруда аталган окуу жайдын дагы бир кызматкери, кыргыз тили жана адабияты мугалими, ага окутуучусу Кадырова Бурул Абдыкадыровна дагы сыйланат. Академик Асаналиев атындагы геология тоо иштери жана жаратылыш ресурстары Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана тарбиялык иштер боюнча проректору, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Алтымышбаева Лена Касымалиевна сыйланат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, мына ушул эркин тоо мамлекеттик расмий гезитинде эмгектенип кеткен, бүгүнкү күндө эл өкүлү болуп шайланып отурган Аскарова Айнура Алмазбековна сыйланат. Айнура Алмазбековна, келиңиз, сыйлап куттуу болсун. Сәлеміңіз құтты болсын, орын алып беріңіз.
Сокулук районундағы Күнту айыл аймағының қаржы жана экономика бөлімінің басшысы айыл аймақтың экономикасын көтерүүгө кошкон салымы үчүн алкыштар жарыяланган бир нече грамоталардын ээси Аранжанова Тамара Асанкановна сыйланат. ЛТР мамлекеттик телерадио корпорациясынын ага редактору телеканалда көп жылдан бери үзүрлүү эмгектенип, бир катар ийгиликтерди жаратып келген Калия Карыбекова сыйланат. ЛТР мамлекеттик телерадио корпорациясынын ага редактору бир топ жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жаткан Калия Карыбекова сыйланат. Сокулук районунун Күнту айыл өкмөтүнүн кызматкери, эмгек жолун 1981 жылы чарбада экономист болуп баштаган, 20 жыл эсепчи болуп иштеген Бейшенриева Оокан Жакыповна сыйланат. Сыйларыңыз от болсын. Оокан Жакыповна, бар болыңыз. Сокулук районундағы Күнту айыл өкмөтүнүн башкы адиси Батыркулова Жидегүл Чотоновна. Жидегүл Чотоновна. Ишкер Айым Бекешева Бактыгүл Турдумаматовна сыйланат. Улай стиль жоопкерчилиги чектелген коомунун директору жеке ишкер Матисакова Нурила Төрөбаевна Кыргыздын алдыңкы айымы деп танылды. Кочкор райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун психиатр, нарколог дарыгери, саламаттыкты сактоонун отличниги Балбаева Мира Искеналиевна. Сыйларыңыз кут болсун. Психиатр, нарколог дарыгер, өтө олуттуу дарыгер экен. Эркинтоо кезинин сот укук бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин кандидаты Максудова Сымбат Камбарбековна сыйланат. Болчарапова Эркинтоо кезинин сот укук бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин кандидаты Сымбат Камбарбековна. СССРдин эл артисти ардактуу Кыргыздын сыймыктуу кызы Самара Токтакунова эжебизди чакыралы. Самара эже, бүгүнкү аялы заты жалаң гана агаларыбыздын, Кыргыздын кыйын жигиттеринин колунан сыйлык албастан, сиздин дагы колуңуздан сыйлык алышсын. Ошондуктан Самара Токтакунова эжебизге кол чыгарып коюңуздар. Түйнөгө комузду таадырткан Самара Токтакунова. Аны эсе сыйлык ээси Ысык Ата райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын иш кагаздар жана кадр адиси кесиптештеринин сыймыгы Аманкулова Замира Темировна сыйланат.
Садыбалды Раматов атындағы Нарын мемлекеттік университетінің чет тілдер кафедрасының доценті Егенбаева Жаңыл Болотқановна сыйланады. Колледжінің анатомия, физиология циклының оқытушысы белгілі манасшы Саяқбай Қаралаевтың қызы Гүлсін Саяқбаева сыйланады. Қол шағыртады Залқар манасшы 20-ші ғылымдың феномені Саяқбай Қаралаевтың қызы Гүлсін Саяқбаева. Оқат районындағы Бүчіргүл мектепке шейінгі білім беру мекемесінің басшысы Қошокова Жемиля Қадыровна. Жемиля Қадыровнаға қол шағыртады. Бүгінгі 8 март майрамдар менен жашынакай құттықтаулар айтып жатат. Ошол майрамдар құт болсын. Эң негизгиси аман болгула, бар болгула. Ар кимдер өзүңөрдүн кесиптерине ийгиликке жеткиле. Ошол ийгиликтин аягына чейин өмүр өткөнчө ийгиликтин гана жакшылыктын үстүндө жүргүлө. Эң негизгиси балдарыңардын, уул кыздарыңардын жашынакай ийгиликтер көргүлө. Ошолордун бакыт талайын көргүлө. Ошо бактарын өсүп чоңойгонун көрсөңөр, ошолордун адам болгонун, чоң адам болгонун көрсөңөр бактылуу энелерден болосуңар. Ошон үчүн бааларга бактылуу энелик, бактылуу апа каалаймын. Асманыңарды ачык дүйнө болуп, таза болуп, асманыңыз ачык болуп, жаман согуш, жаман нерселерден кыргыз эли алыс болсун. Баарыбыз тынчтыкта, аман эсен, жашынакай бейкуттукта жашайлык. Баарыңар аман болуңуздар. Бар болуңуздар. Балдарыңардын жакшылыгын көргүлө.
таалай болсын, асманlar açık болсын. Жогорку кеңештин депутаты мына ушул сиздердин араңыздарда бүгүн алдыңкы айым деген сыйлыкка татып отурат. Эркин Тоо гезитинде эмгек жолун баштаган, ошол гезитте иштеп кеткен Айнура Аскарованы чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Айнура Алмазбековна, кол чабуулар болсун. Кош келиңиз, байрагыңыз менен сиздин куттуктооңузду угуп, андан кийин сиз ага сыйлык тапшырып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, агалар, эжелер. Кыргызда баягы жакшы сөз бар эмеспи? Төрөдөй төркүнүм бар дегенде. Анын сыңары Эркин Тоо мен үчүн төрөдөй төркүндөрүм. Эстеп отурсам, 22 жыл мурун мен ушул Эркин Тоо кезинде иштеп кеткен экенмин. Мен эң алгачкы ушул биринчи билимим журналистиканы бүтөр замат ушул Эркин Тоо гезитинин босогосун аттап, ушул жерде бир кичинекей кыз элем ушул эжелердин этегин жетелеп көп нерсе үйрөндүм. Сиздерге чоң рахмат, таазим. Менин агам, сыймыктуу агам, кесиптешим Каныбек Капошевич айтып кетпедиби? Эркин Тоо абдан салмактуу, токтоо, анан Аксөөк гезит деп. Мен да ушул Аксөөк, токтоо, салмактуу гезиттен чыккам. Мен кыздарга баягы алдыңкы айым деп мен ушундай сыйлайбыз дегенде кыздарга өзүмдүн Эркин Тоочуларга айтып атпаймынбы? Баягы кол эрисине тартат болуп мени алдыңкы айым кылып төркүнүм катары көтөргөлүп атсаңыздар керек деп. Бирок экинчи жагы бул кыргыздын алдыңкы айымы деген сыймык мен үчүн бир чети сыймык, экинчи чети жоопкерчилик. Бул алдыңкы айым деген статусту айрыкча азыркы заманда көп мындай аспекттен карашыбыз керек. Бир гана ишмердүүлүк менен байлабай, бизде чындыгында зордук, зомбулук, үй бүлөгө болгон зордук, зомбулук, балдарга болгон зордук, зомбулук, эгелерге болгон зордук, зомбулук аябай күчөп атат. Бул жагынан алганда жогорку кеңеште өзүнүн бир тиешелүү мыйзамдарын, чараларын катаалдатып атат. Мен ойлойм, бул алдыңкы айым дегенди ушул көп факторлордон карашыбыз керек. Чындыгында кыргыздын айымдары каарман, кыргыздын айымдары кыйын, кыргыздын айымдары эмгекчил. Муну тарых эчак далилдеп койгон. Мына биз дагы ушул сыртка чыкканда мен өзүм ушул Азербайжанда Түркпанын бир курамы менен барганда да бизге түрк тилдүү өлкөлөрдүн айымдары кыргыз айымдарынын каармандыгына абдан мындай суктануу менен, кыргыз айымдардын акыл көйлүүнү, чыдамкайлыгына, мындай мудрость деп коебузго, ушунчалык бир терең акыл көйлүүнү абдан суктануу менен карашат. Ушул кут кыргыз айымдарына кут болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Эркин Тоо сиздерге ийгилик, иштериңиздерге дагы мага окшогон кыздарды тарбиялап өстүрүп жүрөңүздөр. Ушул боюнча токтоо, салмактуу позициясы бекем гезит боюнча калыңыздар. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Чоң рахмат, Айнура Алмазбековна. Азыр жогорку кеңештин депутаты Айнура Алмазбековнанын көмөгү менен дагы биз сыйлыктарды тапшырууга уруксат этиңиздер. Бир кол чыгып койсоңуздар. Дары-дармектер жана медициналык техникаларды тейлөө департаментинин директору Шакирова Гульмира Абидиновна. Имарат строй курулуш компаниясынын өндүрүштүк бөлүмүнүн башчысы Мамытканова Махабат Молдохматовна. Махабат Молдохматовна, келиңиз. Телеканалга интервью берип жатса керек, азыр келет. Чаккал районундагы Терексай ооруканасынын башкы дарыгери, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоосунун мыктысы, райондук жана айылдык кеңештин депутаттыгына 2 жолу шайланган Ташбалтаева Фарида Толобаевна сыйланат.
Жалал Абад облысының Чатқала районындағы Сумсар мектепке чейинки билим берүү мекемесинин директору Кошокова Гульмира Айылчиевна. Чүй облысының Аламүдін районындағы Байтик айыл өкметінің жооптуу катчысы Иманалиева Эльмира Ишеновна. Иманалиева Эльмира Ишеновна. Аламүдін районына караштуу Байтик айыл өкметінің кирешилер бөлүмүнүн башкы адиси Мамаджанова Бурмакүл Өмүркуловна. Жайыл райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруу, укук, кадрдык иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен иштөө бөлүмүнүн башчысы, жаштардын устаты Азылова Нургүл Кумаровна сыйланат. Ош шаарындагы муниципалдык ипотекалык ишкананын башкы бухгалтери Ормонова Динара Жанышбековна. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасынын башкы бухгалтери Динара Жанышбековна. Республикасынын айылчылык экспорттоодо жерден сатыкка чейинки жол долбоорунун автору. Ассоциация өзүнүн тегерегинде миңдеген фермерлерди бириктирип, айыл чарба өндүрүшчүлөрү менен тыгыз кызматташып, Россия, Казакстан жана Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер менен экспорт жаатында зор иштерди жүргүзгөн Ниязбекова Ленара Арстаналиевна сыйланат. Кыргыздын алдыңкы айымы деп табылды. Ленара Арстаналиевна, сыйларыңыз құтты болсын. Еще одна прекрасная, лучезарная
легендарная дама, которая сидит среди вас. Шопоков шаардык мэриясынын каржы жана экономикалык бөлүмүнүн башчысы, тажрыйбалуу такшалган устат Сергеева Светлана Викторовна. Награждается прекрасная Светлана Викторовна. Поздравляем! С наступающим! Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн эксперти Кутуева Людмила Амантаевна. Асерден Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окумуштуулар кеңешинин катчысы, техника илимдеринин кандидаты, доцент Раджапова Наргүл Абдрахмановна сыйланат. Наргүл Абдрахмановна сыйлык кут болсун, кол чаптыралы. Жаш сезим коомдук бирикмесинин төрайымы Исмаилова Назгүл Дүйшөковна сыйланат. Ысыккөл облусунун Жетөгөз районундагы Барскон айылынын расмий ветеринардык адиси, айылдык кеңештин депутаты Усупбаева Максат Мустапаевна сыйланат. Төрт түлүктүн сапатын чыңдоодогу Максат Мустапаевнанын аял киши болгонуна карабай мына ушул мал доктор деген кесипти аркалап жүрөттөр. Кол чаап коюңуздарчы. Бар болуңуз. Ош шаарындагы Коончак жалпы билим берүү мекемесинин башчысы Каратаева Үмүт Сатыбаевна сыйланат. Үмүт Сатыбаевна келиңиз. Сыйлык болсун. Байрамыңыз менен. Халкыбыздын азык-түлүк коопсуздугун жана сапаттуу тамактануусунун деңгээлин жогорулатууга, тамактануунун ар түрлүүлүгүн шарттоого кошкон зор салымы үчүн Кыргыздын алдыңкы айымы абройлуу сыйлыгы Бозова Сайкал Дүйшөналиевнага тапшырылат. Элдик дарыгер, мурдагы медициналык дарыгер, көптөгөн ооруларды дарылап, көп кишилердин алкышын алган Отонбаева Чолпон Алым Сейитовна сыйланат. Чолпон Алым Сейитовнадан өкүлү алып жатат. Чолпон Алым Сейитовнадан коттуктап, салам дубайды жеткирип коюңуз, майрамы менен коттуктап коюңуз. Gezitinin meymanları, hurmatlı ayımlar, dagы bir жолу алдыңыздарда келе жаткан сегизинчи майрамыңыздар менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Үйүңүздө береке, ырыскы мол болсун, ар дайым ынтымак болсун, өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк орноп, ар тараптуу өнүгүүнүн жолунда бололу ар дайым. Бардакчылык жашоо болсун, келечек кең болсун, баарыңыздарга келип эркин тоонун салтанатына шаң кошуп кеткениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн Кыргызстандын эң менсиген мыкты айымдарын чакырып, жакшынакай сөйлөгөңөрдү берип, жылуу сөздөрдү айтып отурасыңар. Сиздин жамаатыңарга дагы бир жолу чоң ыраазычылык, өзүңөргө ийгилик болсун. Дастарканга береке, айлан айымдар. Алдыбыздагы ак дастаркан биздин айымдарга болсун. Айымдардын аркасында төөлүк жөлөк болуп, төөлүк жоокой болуп силерди коргоп турган жолдошторуңарга, уулдарыңарга,
ата энелериңерге берсин. Элибизге Кудай тынччылык берсин, береке берсин. Ортобуздагы тынччылык, ортобуздагы береке түбөлүк болсун. Кыргыз мамлекетинин мындан аркы кадыр баркы дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында артай берсин. Кылым катып келе жаткан кыргыз элибизге Кудай берекесин төгүп, мындан ары дагы элдин арасындагы тынччылык, токчулук, береке арта берсин. Барлыгыңыздар бактылуу болууга келе жаткан майрамыңыздар бук болуп, элибиз журтубуз үчүн жаркыраган күндөр алдыда болсун. Амин. Ардайым эркин тоо гезит менен болуңуздар. Санариптештирүү интернет доорунда гезит окубай калдык дегенибиз менен гезит окуунун өзүнчө рахаты бар. Андыктан эркин тоо гезит менен бирге болуңуздар. Ардайым аман болуңуздар. Дагы бир жолу сыйлыгыңыздар кут болсун деп бир кол чыгарып коелу. Кийинки салтанаттардан жолукканча саламатта туруңуздар. Денеңиздер сак, өмүрүңүздөр узак болсун.